Есепті қылғанда тура емес баштағансыңар. Сілер жана кыргызда айтып коет, ээрге отурганда кыйшак отурдуңар да. 1 кубометрге баганы койгонуңарда барына түшүнүктүү болмок. Buğdayga kança, bedege kança, жүгөрүгө канча, күрүчкө канча. Так болмок да. Эми азыр ойлонуп туруп эле баларды коюп койдуңар, эми тапшырма берсеңер качан бүтөт? Сурогун айтыңызчы. Жакын арада бүтүрөбүз. Биз мына жакын арада десеңер, биздики 2 жумадан кийин жогорку кеңеш жайкы мына шайлоосунун жолуга кетет, отпускалар башталат сентябрга чейин. Азыр мына жакын кубак деген так сурогун коюп туруп, эмдиги жумага бүтүрүп, баасын алып келиңиздер. Урматтуу депутаттар, мына биздин ушул өкмөткө бүт ыйгарым укуктарды бере бергендин кесапети ушул да. 2016 жылга чейин ушул суу тарифин жогорку кеңеш бекитип келген. 2016 аны өткөрүп бердик, кече жакында дагы бирден өткөрүп берип атабыз. Биз акырын өкмөт сураган эле бардыгын берип атабыз да. Эл анан бизге кайрылып атат, эмне болуп атат деп. Және Калканович, Нурлан Кадырович, мындай бир нерсени угуп алачы. Былтыр биз реформа кылып, АВП жайыттардын баарын жойгондо, силерге так айтты эле. Айыл чарба министрлиги ООС менен суунун башынан дыйканга жеткизгенге чейин ООС жооп берет деп. Бүгүн каякта шылтоон айтып атасыңар. Эмне шылтоо айтып атасыңар, тиякта, биякта деп туруп. Силер суунун башынан аягына чейин силер жооп бересиңер. Тарифине дагы жеткенге да дыйканга дейин. АВПны жойдуңарбы? Значит, ООС менен жооп бергиле.